Балыкчы Барскон автожолунун 71-чакырымында таптоо дөңчөлөрдү түзөө иштери аткарылууда. Автожолдун курулушу июнь айында башталып, иштер кызуу жүрүп жатат. Белгилей кетсек, жолду куруу биринчи жолу жергиликтүү ишканага берилген. Азыркы тапта биздин бул жолду мындайча кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Кеңейтип, жолдорго насыптарды төгүп, жана труба дренаж иштерин кылып даярдап жатабыз. Алан Кудай буюрса, завод техникалар ишке кирсе, бир айдын ичинде заводдор ишке кирсе, даярдыктуу иштер менен 1-2 айдан кийин асфальтты баштап калабыз, Кудай буюрса. Курулуп жаткан жолдун жалпы узундугу 141,6 чакырымды түзөт. Анда жол кеңейтилип, 4 тилкелүү болуп, бөлүүчү тосмо коюлат. Жол асфальт бетон менен төшөлөт. Эң биринчи сапатына көңүл бөлүнүүдө. Жол бүтүп калса, ушу көптөгөн нерселер, ушу көптөгөн жаңы нерселер биздин районго келет, ушу анын ичинде биздин айыл аймакка келет деген ойдобуз. Ушул жол бүтсө буюрса, туризм багыты дагы жаңы бир деңгээлге көтөрүлөт деген ойдобуз. Ушу биздин бюджетибизге дагы салым кошуп, ушу жол ушу Тоң районунун келечегин чоң бир жакшы бир нерселерди алып келип ачат го деген ойдомун. Иш башталгандан бери эч кандай көйгөй жаралган эмес. Андыктан бардык курулуш иш-чаралары белгиленген мөөнөттөн кечикпей жүрүүдө. Жалпы бул курулушка 500дөн ашык жумушчу тартылып, 150дөн көп атайын керектүү техникалар иштеп жатат. Азыр иштеп жатабыз. Балыкчы Барскон жолунда 106 немеде иштеп жатабыз. Бардык шарттар бар иштегенге, зарплаттарыбыз 50 миңден, 3 маал ысык тамак, жол эрежелери менен салынып жатат баары. Кудай буйрса, эч кандай мындай кемчиликтер жок, баары жакшы буйрса. Белгилей кетсек, Балыкчы Барскон жолу 50 жылдан бери оңдолгон эмес. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, ЛТР, Ысык Көл облусу.